Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Биздин бүгүнкү темабыз орто кылымдагы адабий мурастар жана алардын жаратуучулары деп аталат. Видео сабагыбыз 2 бөлүмдөн турат. Биринчи бөлүмдө Жусуп Баласагын жана анын куттуу билим дастаны жөнүндө, ал эми экинчи бөлүмдөн Махмуд Кашкари жана анын Диване Люгати Түрк деген эмгеги тууралуу сөз кылмакчыбыз. Жусуп Баласагын тууралуу бизге толук кеңири маалымат жеткен эмес. Колубуздагы айрым булактарга таяна турган болсок, биздин жердешибиз, даанышман атабыз, улуу ойчул, залкар акын Жусуп Баласагын 1016-жылы Караханиттер мамлекетинин борбору Баласагын шаарында атактуу, бай, мартабалуу жана белгилүү адамдын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Ал негизинен илимдин кайсыл тармактарына салым кошкон деген суроого жооп бере турган болсок, адабият, маданият, поэзия, саясат, коомдук түзүмгө салым кошкондон сырткары философия, математика, медицина, астрономия, астрология, өңдүү, бир топ илимдин тармактарына өзүнүн эбегейсиз ат көтөргүс чоң салымын кошкон. Улуу ойчул андан сырткары этика маселелерин, араб жана Иран поэзиясын, түрк жана фарси фольклорун эң мыкты деңгээлде билген. Бүткүл дүйнөгө таанымал кутаткуу билик, азыркы тил менен айтканда куттуу билим дастанын Жусуп Баласагын 1060-1070 жылдар аралыгында Баласагын шаарында жазып, андан кийин Кашкарда аягына чыгарган. Аталган эмгекке даанышман акын 18 ай өзүнүн эмгегин, көз майын, энергиясын сарптаган. Мына ошол аралыкта чыгармасын аягына чыгарып, жазып бүтүрүп, ошол учурдагы Кашкардын ханы, өкүмдары, падышасы Табгач Буура Караханга акын тартуу кылат, белек кылат. Чыгарманы баштан аяк дыккат, көңүл коюп, кунт коюп окуп чыккан, анын терең мазмунун, маанисин түшүнгөн Табгач Буура Карахан авторго Улук Хас Хажип, бүгүнкү тил менен айтканда Улуу Адис деген наам ыйгарган. Андан сырткары акынды өзүнө башкы кеңешчи кылып дайындаган балдар. Хандардын ханын буйругу менен биз менен чогуу барасың. Битегиңде кошол бол. Даңа салуу каган. Бул кылыч менен дүйнөнү багынтасыз. О өкүмдарым, бул өзүн илимпоз санаган Жусуп Баласагын кунарсыз эне тилинде жазат. Кийигеле биздин сөз тоодо жүргөн үйрөттүм, үйүр кылдым анын өзү. Күйинжи, минтип айтууга кантип оозуң барды? Чалкыган араб, перс тилдерин эмнеге чанып жатканыңды каганыбызга чечмелеп бер. Өкүмдарым,
Menin yalgız maksatım bol. Elim öz tilinde жазып, bilimin örkündürse deyim. Menin uluk kеңесçim. Китебиңиздин аталышы кандай? Kuttu bilim koydum. Kut alsın. Okugan tereң oydu. Kitepti okuy turgan okurmanım. Görküne göne sözdün nak tunarsın. Kitep köp Arap, Pers tillerinde. Bul kitep en birinci bizdin tilde. Ata jurttun nukra baylığı öz eli. Yusuf Balasagın. Тарыхтан маалым болгондой, ошол доордо, ошол мезгилде илимий эмгектер негизинен араб, ал эми көркөм чыгармалар фарс тилинде жазылган. Ал эми биздин даанышман бабабыз Жусуп Баласагын өзүнүн эне тилине урмат сый көрсөтүп, аны даңазалоо максатында ошол учурда колдонулган түрк тилинде өзүнүн дастанын жазган. Тилекке каршы аталган эмгектин түп нускасы бизге жеткен эмес, сакталып калган эмес, жоголуп кеткен. Бирок бизге ошол эмгектин көчүрмөсү жеткен, анын учурда 3 көчүрмөсү бар. Орусча айтканда копиясы бар. Бул 3 копия кайда десеңер, учурда биринчиси Вена шаарында, экинчиси Каирде, ал эми үчүнчүсү Өзбекстанда сакталып турат балдар. Бул 3 колжазманын ичинен биринчиси уйгур, калган 2 нускасы араб арибинде кагазга түшүрүлгөн. Албетте ал учурда азыркыдай типография, басмакана болбогондуктан автор жазган түп нуска эмгектерди, оригинал эмгектерди башка бирөөлөр баштан аяк дал өзүндөй кылып кагазга түшүргөнгө аракет кылышкан. Тилекке каршы көп учурда көчүрүп жатканда ката кетиришкен. Дал өзүндөй кылып жаза алышкан эмес. Чыгарманын мазмуну жөнүндө айта турган болсок, бул кара сөз түрүндө жана ыр түрүндө жазылган. Жалпы 85 баптан 13.440 сап ырдан турат. Бул дастан кайсыл тилдерге которулган? Өзүбүздүн тектеш түрк тилдүү калктарды ала турган болсок, бүгүнкү күнгө чейин өзбек, уйгур, түрк, славян элдеринен болсо орус тилине которулган. Кыргыз тилине Төлөгөн Козубеков деген белгилүү илимпоз котормочу агабыз которгон. Чыгарманын мазмуну 4 башкы каармандын диалогунан турат. Бул башкы негизги каармандар кимдер десеңер, булар өзүнчө символдоштурулган каармандар. Маселен, адилеттиктин, акыл эстин, бакыттын жана каниеттиктин символдору катары берилген. Ысымдарына токтоло турган болсок, булардын лидери, башчысы, көсөмү бул өкүмдар. Анын ысымы күн тууду. Ал адилеттиктин символу. Анын вазири бар, анын ысымы ай толду деп аталат. Ал бакыттын символу. Ал эми вазирдин уулу Актилмиш деген каарман, бул акыл эстин, вазирдин ийниси Өткүрмүш болсо, бул каниеттиктин символу катары чыгармада өздөрүнүн вазифасын аткарат. Ошол 4 каарман чыгарманын башынан аягына чейин өз ара пикир алышып, сүйлөшүп, өздөрүнүн дүйнө таанымын, көз карашын, ой жорумун ортого салат. Мына ошол 4 каарманды сүйлөтүү аркылуу, баарлаштыруу аркылуу автор бизге өзүнүн жеке көз карашын, дүйнө таанымын
акыл насааттарын айтып кеткен. Өзгөчө даанышман акын Жусуп Баласагын билим алуу, окуп үйрөнүү, акыл эсти өөрчүтүп өнүктүрүүнү башкы планга койгон. Адам баласы билим аркылуу, окуу аркылуу гана өзүнүн акыл эсин курчутат, өнүктүрүп өстүрөт, ал бактылуу, таалайлуу жашайт деген омоктуу ойлорун ортого салган. Мына ошол жогорудагы пикирибизди далилдөө үчүн акындын айрым ырсаттарын окуй кетели. Окуу түндө алдыңдагы шамчырак, билим алсаң маңдай ачык жаркырап. Окуу билим көп нерсеге жеткирет, бул экөөнөн урмат сыйды көп көрөт. Сокур дешет, билим сизди жөндебе, окуу гана жарык чачат дүйнөгө. Андан сырткары Жусуп Баласагын айткан сөзү менен аткарган иши адамдын сырткы кебете кешпири менен ички дүйнөсү бирдей болуш керек. Экөө эки башка болбош керек деген дагы омоктуу пикирин ортого салган. Анын ою боюнча адамдын нарктуулугу, касиети, анын кандай инсан экендиги сүйлөгөн сөзү менен жасаган ишинен көрүнөт дейт. Эгерде сүйлөгөн сөзү менен жасаган иши эки башка болсо, жалганчы болсо, калпычы болсо, сөздү орунсуз сүйлөгөн тантык болсо, андай адамдарды даанышман акын нарксыз, адепсиз, уятсыз жандар деп эсептеген. Кудай сага сүйлөөрүңө берди тил, башың коргоп сөздөрүңдү тескей бил. Орунду сөз акыл эстен от алат, орунсуз сөз ийниңден баш алат. Тагдырга таал болбойт десең өзүңө, тилиң тиштеп сак болгунуң сөзүңө. Маңыз сөздүн көрө албадым пайдасын, көп сүйлөсөң чалынасың сен бачым. Андан сырткары Жусуп Баласагын адамдардын негизги сапаттарынын ичинен жөнөкөйлүк менен кичи-пейилдикти ашкере баалап, аны алдыңкы биринчи орунга койгон. Ал жөнүндө дагы айрым саптары бар, окуй кетели. Дагы бир жаман адат, оройлугуң, бүтүндөй жүргөн жери чатак мунун. Да бири заар сөзүң көңүл калат, жаныңдан адамдарды кууп салат. Болсо эгер пендесинде мунун баары анданын өмүр бою куураганы. Өзгөчө акындын түшүнүгү боюнча элди артынан ертип жүргөн даанышмандар, падышалар, өкүмдарлар, хандар, эл башчылары өздөрүнүн мыкты сапаты менен, калыстыгы, адилеттүүлүгү, чынчылдыгы, күйүмдүүлүгү менен башкалардан кескин өзгөчөлөнүп, айырмаланып турушу керек экен. Жакшы бектер элине болот башчы, уруганын тектүү жолу жакшы. Эгер бекте бар болсо жаман адат, андайдын иши чала арам тамак. Арстандарга ит башчы болоор замат, арстандар итке окшоп үрүп калат. Мына ушул жерден кыстарма иретинде дагы бир маалымат айта кетели. Айрымдар ойлошу мүмкүн, даанышман акын өзүнүн китебин жазып бүтүргөндөн кийин эмне үчүн өкүмдарга тартуулады, ага кошомат кылдыбы, жапакештик кылдыбы деген суроо жаралышы мүмкүн. Жок, тескерисинче, өкүмдар элди кантип башкарыш керек? Өкүмдардын милдети, вазипасы, элге бере турган нерсеси эмне болуш керек? Бир сөз менен айтканда, кутатку биликти биз саясат наама деп айтсак артык баш болбойт. Себеби бүгүнкү күндө дагы эл башкарган президенттер, чоң кызматта иштеген атка минерлер бул чыгарманы эринбей баштан аяк окуп чыкса, сөзсүз алардын көз карашын өзгөртөт балдар. Жол чырак, компас болуп берет.
Негизинен Жусуп баласагын жер шарында жашаган адамдарды сапат мүнөзүнө, кулк мүнөзүнө жараша жакшылар жана жамандар деп эки топко бөлгөн. Айрым ырсаптарына токтоло кетели дароо. Бирдүүлөр дос күтөт жакшылардан, тапсам дейт акылы бар чынчыл адам. Жамандар болбос ишке кегин сактайт, жакшынын атын булгап ушак таштайт. Жакшылык жасап көнгөн жасай берет, таарынычты унутуп мээрим төгөт. Жамандар көтөрүлсө кыял бүтүп, өкүнүч аны дайым жүрөт күтүп. Чыгармада автордун кайра-кайра кан какшап айткан, кайра-кайра басым жасаган философиялык ойлорунун чордону бул адамзаттын бактысы таалайы. Кандай адам бактылуу, кандай адам таалайлуу деген суроону кабыргасынан коет автор. Тактап айтканда, акындын пикири боюнча үй бүлө куруу, балалуу болуу жана ошол балдарга татыктуу тарбия жана билим берүү бул адамзат өмүрүндөгү эң чоң бакыт экен балдар. Ыр менен далилдей кетели. Аял алуу кааласаң эгер өзүң, жакшы танда өтө курч болсун көзүң. Тилегиң байлык болсо аял жыят, байлык артып бакытка үйүң тынат. Мына көрдүңөрбү? Муну кыргыздар өздөрүнүн макалы менен аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы. Аял эрди эр кылат, эгерде ал жаман болсо жер менен жер кылат деген сөздөр тегин жерден чыккан эмес. Ошондуктан үй бүлө күтүүдө, жар тандоодо өтө сак болуш керек экен, туура тандаш керек экен. Асиресе даанышман акын тарбия көргөн балдар жөнүндө бир топ маселелерди козгойт. Эгерде ата-эне өз убагында баласына татыктуу тарбия берсе, окутса, чокутса, билим берсе, демек анын жүзү жарык болот. Ал балдары элге пайда алып келет. Жана балдары дагы, өзү дагы, эли журту дагы бактылуу болот. Ошондуктан ар бир инсан сөзсүз түрдө өзүнүн перзентине, уул кыздарына, небере чеберелерине татыктуу тарбия бериш керек дейт. Албетте бул чыгарма жөнүндө биз 2-3 саат, кээде бир күн кечке, кээде апталап маалымат берсек дагы түгөнбөйт. Бул чалкып жаткан океан, мухит балдар. Ошондуктан мен бүгүн силерге кыскача өзөгү мазмуну жөнүндө гана маалыматтарды берип жатам. Эгерде жыйынтыктап айта турган болсок, айтор бул дастанда балдар эки нерсе бири-бири менен карама-каршы коюлат. Өтө терең, өтө чоң философия. Бул эмне десеңер, биринчиси ак көңүлдүүлүк менен кытмырлык балдар. Сөзмөрлүк менен чоркоктук, билимдүүлүк менен караңгылык, сылыктык менен оройлук, чыдамкайлык менен жалакайлык, жупулунук менен мактанчаактык, акылмандык менен акмактык, көтөрүмдүүлүк менен көпкөндүк, туруктуулук менен эрки боштук, адалдык менен арамдык, адилеттүүлүк менен адилетсиздик, ишмерлик менен жалкоолук, жакшылык менен жамандык, өмүр менен өлүм бири-бирине каршы коюлган. Эми суроолорго жооп бериңиз деген тапшырма бар. Ушул видео сабагыбызды баштан аяк көргөн болсоңор, өтүлгөн теманын негизинде даярдалган 10 суроо бар. Ошол 10 суроону дыккат көңүл коюп окуп, кийинки жумада, кийинки сабагыбызда даярданып келип айтып беришиңер керек. Анда кеттик суроолорго. Карахан эмне үчүн Жусуп баласагынды өзүнө башкы кеңешчи кылып дайындады балдар?
Куттуу билимдин канча көчүрмөсү бар? Учурда алар кайда сакталып турат? Эсиңерде калдыбы? Автор чыгармадагы 4 башкы каарманды кантип символдоштурган? Алардын атын атаңыз. Акындын ою боюнча адам баласы үчүн окуп билим алуунун мааниси канчалык? Жусуп Баласагын сөз сүйлөө маданияты жөнүндө эмне деп айткан? Акындын пикири боюнча өкүмдарлар кандай сапаттарга ээ болушу керек экен? Эмне үчүн акын түгөй тандоо жана бала тарбиялоого өзгөчө басым жасап жатат балдар? Баласагын сүйлөгөн сөзү менен жасаган иши бири-бирине дал келбеген инсандарга кандай баа берген? Акын төрдөн орун тийип калса нааданга, улагада калганыңа арданба деген ыр саптар аркылуу бизге эмнени айткысы келген? Соңку собол, сиздин оюңузча куттуу билим дастаны биз үчүн эмнеси менен баалуу? Эми ушул жерден пайдаланылган булактар жөнүндө, адабияттар жөнүндө да кыскача маалымат бере кетейин. Бүгүн биз кайсыл адабияттарды пайдаландык? Эгерде Жусуп Баласагын жана анын куттуу дастан чыгармасы боюнча кененирээк, тереңирээк, толугураак маалымат алгыңар келсе, экрандан көрүнүп турган Качкынбай Артыкбаевдин Акыйкат сабагы деген, андан сырткары Жусуп Баласагындын ыр түрүндөгү, азыркы кыргыз тилиндеги варианты, котормосу Куттуу билим деген китепти окуп таанышып чыксаңар болот. Бул жерде текст түрүндө дагы берилген ушул эки китептин ички мазмуну, жылы, бети жана башка маалыматтар. Андан сырткары жогорудагы биздин видео сабагыбызды кооздогон, шөкөттөгөн образдуу сүрөт жана видеолорго күбө болдуңар. Ошол видео, фото, сүрөттөр кайсыл булактардан алынды, аны да кайта кетели. Интернеттеги шилтемелер бул жерде көрсөтүлдү. Андан кийин фото, видео материалдар болсо, төмөнкү интернет сайттарынан алынды балдар. Бул жерден таанышып чыксаңар болот. Ал эми тасма белгилүү режиссер Руслан Акундун Куттуу билим деген даректүү тасмасынан үзүндү колдонулду. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки аптада, кийинки сабакта кайрадан силер менен жүз көрүшкөнгө чейин саламатта тургула.